Братков жана башкы калыстын ышкырык жаңырды. Беттеш башталып отурат. Топ менен Топтогулак командасы калды. Бул 55-чи Адахан Абдымамытов болду. Бош калган дарбаза сокку жана гол. Талас командасы мына ошентип эсеп сандарын ачты. Асхат Мыктыбеков. Виктор Улусабит азыр топту жоготуу бар. Актан Жамбаевден сокку жана жылдамдыкта чабуулдарга өтүүдө. Албек Рыстаев. Айпанчанын ичине пас. Сокку узатыш керек жана бул жерден кантип Батырбек уулу өнөктөшүнө пас. Сокку бар жана Адил Кубатбек. Беттеш уланат. Талас командасы. Дастан Алымжановго топ жеткен жок жана Аймен Канатбековдон сокку гол. Топтогулак командасы эсеп сандарын теңеди. Аймен Канатбековго сокку жана гол. Бектур Ильясов. Канатбековду кантип унутуп калышты бул жерде. Айпанчанын ичинде топту алды. Ашуровду дагы азыр ашканага жибереби. Дал ошондой сокку бар бул жерде. Рыстаев, Жамбаевге пас. Жамбаев топ жоготуу бар. 2-1 дээрлик сокку жана Талас командасы чабуулда эртерээк пас чыгарыш керек. Гол! Руслан Жакыпов эми гана голду жаратты. Мыкты. Кардан Калыбаев топ жоготуу бар. Батырбек уулу топ менен өнөктөшүнө пас бош калган дарбаза гол! Гол! Ауттан топ жоготуу бар. Азамат уулу алыстан сокку дарбазачы өз ордунда. Бектур Ильясов. Ильясов топту чыгарып берүү бар жана дарбазачы командасын сактады. Топтогулак чабуулда Аймен Канатбеков жана гол. Калыбаев Абдулазиз. Топтогулак командасы кайрадан алды. Чыгарып берүү бар жана пас өтпөй калды. Аймен Канатбеков гол. Эсеп сандары 5-3. Талас командасын ойлонуштурганы жүзөгө ашпай калды. Жыйынтыгында 5-3. Топтогулак Талас мына ушундай бет жыйынтык менен бүттү. Мына бул кызыктуу беттеш менен Суперлиганын бүгүнкү оюндары соңуна чыгат. Сиздер менен мен Адилет Керимбек уулу болдум. Футзалдан көрүшкөнчө саламат калыңыздар.